Ош шаарында белгилүү болгон Изюм ресторанынын аймагы жеке менчик карамагында. Бирок аталган жай Оштогу эң чоң эсептелген Токтогул паркынын аймагынан орун алган. Ал эми мыйзамга ылайык жалпы пайдалануучу аймактар сатылууга мүмкүн эмес. Ал эми жерди сатууга тиешеси бар, ошол учурдагы кызматкерлер мыйзам алдында жоопко тартылуусу керек. Темага кененирээк алдыда токтолобуз. Ош шаарында белгилүүделген Изюм рестораны жеке ишкер учурдагы Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаевдин үй бүлөсүнө таандык. Ал эми аталган жай ушул Ош шаарындагы эң чоң эс алуучу борбор катары Токтогул паркынын аймагында орун алган. Бирок Кыргызстандын конституциясына ылайык жалпы колдонулуучу аймактар сатылууга тийиш эмес. Ал үчүн мыйзам жоопкерчилиги дагы каралган. Шаардын так ортосунан орун алган Изюм рестораны турган аймакты сатып алганын жаңыдан дайындалган Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаев буга чейинки берген маалыматтарда билдирген болчу. Ресторан орун алган аймактын кайсы бир бөлүгү гана мамлекеттин карамагында экенин да өзү айткан. Изюмдун ордуна чыкпыз. Изюм ал жеке менчикте. Мен сатып алгам аны. Жок, ар жакта кичине арендасы бар, ал өзү коэффициент менен төлөнөт. Бир эсимде жок, азыр бир 60-70 миңдей төлөнсө керек. Жок, башка жер эмес, ошо өзүнө караштуу мен сатып алгам ал. Анткени менен мыйзам боюнча жалпы пайдалануудагы жерлер жеке тараптарга сатылуусу мүмкүн эмес. Мындай учурда сатууга тиешелүү болгон кызмат өкүлдөрү мыйзам алдында жоопко тартылуусу керек. Жалпы пайдалануудагы жерлер деп көрсөтүлгөн жерлер бар, мисалы парктар болушу мүмкүн, же көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы жерлер болушу мүмкүн. Аларды убактынча гана пайдаланууга бергенге болот. Ал эми бул жеке менчикке өткөрүп бергенге бул тыюу салынат, мыйзам тарабынан ага жол берилбейт. Вице-мэр Марс Исаевдин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон Изюм рестораны жайгашкан жер Ош шаарынын эң чоң эсептелген эс алуучу Токтогул паркынын аймагынан орун алган. Бул жер качан жана кандай жол менен жеке тараптарга өтүп кеткендиги боюнча Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылдык. Деген менен бул боюнча аталган башкармалыктын кызматкерлеринде так маалымат жок экен. Шуну так айтылган тактап, аны баягы кирет кирбейт, кайсы жыл берилген, анын баарын архив материалын көтөрүп, анан ошого карап айтыш керек. Ошону тууралуу эсептейм. Жок, азыр тактаган мүмкүнчүлүк бар. Кийинки жумадан кече так маалымат бере алам. Ош шаарындагы жалпы пайдалануучу эс алуу жайлары эбак убакыттан бери сатылып жүргөнү белгилүү. Бул көрүнүштү азыркы бийлик көз жоосунан өткөрбөшү керек экендигин жарандык коом өкүлдөрү билдиришет. Бирок тилекке каршы ошол бийлик, жергиликтүү бийлик алмашканы менен ошол мурунку мэрияда башкарууда отурган адамдар жоопко тартылбайт. Жоопко тартылса ошо сотто акталып чыккан практика көп. Эгерде бийлик чындап эле элдин ишенимин кайтарам десе, же элдин ишенимине ээ болом десе, анда ошол коррупция менен күрөшөм деген ниети түз болсо, анда ошо биринчилерден ошол чыр менен же болбосо мыйзамсыз сатылып келген жерлерди кайтарганга кадам ташташ керек. Шаардык кеңештин депутаттарынын 99% бизнесмендер келди. Алар деле спикер болуп турган адамдар, депутат болуп турган адамдар деле ушундай парковый зоналарда өзүнүн кандайдыр бир ушундай бизнес ишканаларын курган да. Ошондуктан бул бир эле вице-мэрге тиешелүү сөз эмес, деги эле шаардык кеңеш анын артынан келген ошол адамдарга тиешелүү. Белгилей кетчү нерсе, жеке тараптарга сатылып кеткен Марс Исаевке тийиштүү Изюм ресторанынын аймагы гана эмес, Ош шаарында атагы чыккан жеке ишкер Жалил Атамбаев сатып алган эс алуу жайлары бар экен айтылат. Бирок калаадагы белдүү ишкерлердин мыйзамга каршы келген белгилүү иштери ачыкталса да чара көрүлбөй келет. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Жалал Абадтагы Аксы районунда 7 адам Сибир жарасын жуктурууга шектелип ооруканада жатат. Учурда 6 бейтаптын абалы жакшы болсо, бирөөсү орто оор абалда экендиги айтылууда. Район жетекчисинин айтымында учурда алдын алуу иштери толугу менен жүргүзүлүп, жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө экендиги айтылат. Ал эми анализдер болсо, учурда текшерилип жатыптыр. 2 сентябрда Аксы районунун Кара Суу айлык өкмөтүндө 7 адам күйдүргү оорусуна шектелип ооруканага кайрылышкан. Айылда 4 мал өлгөн. Анын бирөөсүн союп 150 килограмм этти 13 үй бүлө бөлүп алышкан. Жарандар ооруканага кайрылган күндөн тарта таратылган эттин 35 килограмм эле кайтарылган. Учурда бейтаптардын 6-ынын абалы жакшы, бирөөнүн абалы орто оор экендигин райондун акими билдирди. 3 мал өлгөн, уйлар ушу барат эле. Оозунан кан чыгып эле кулап калды. Анан бир акыркы 4-чү малым ушу Кара Суу айыл аймагына караштуу Жүзүм Жал айылында
5 адам сойгон, 13 үй бүлөгө таратып беришкен. Жалпы ол 52 адам ошо этин жешкен да. Ошо 52 адамдын ичинен азыр 7 адам колдоруна жара чыгып, борбордук ооруканага келип жаткызылды. Азыркы күндө ушул ооруканадагы сибирский же күйдүргү оорусуна чектүү деген гана маселе болуп атат. Анализдер Жалал Абад облустук санэпид көзөмөл борборуна текшерилген. 6 анализдери жакшы чыгып бирөөсүнөн аныкталган. Учурда республикалык санэпид көзөмөл борборуна жиберилген. Санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери жеринде иш алып барууда. 2 сентябрь күнү 1-4 оорулуу келип жаткан. 6-сында 1 оорулуу, 4-үндө 1 оорулуу. Жалпысы азыр бизде жугуштуу оорулар бөлүмүндө 7 оорулуу жатат. Барысынын акыбалы жалпы орто деп белгиленет. Сибирь язва оорусунун явный клинический проявлениялары бар. Ошол 7 гана жарандан күмөндөп атат. Калган бетаттар бүгүндө эч кандай оорунун белгилери жок. Ошол 2 жумалык көзөмөлгө алынган, антибиотикалык жана алдын алуу иштери жүргүзүлүп, алар бүгүнкү күндө 5 күндүк антибиотик дарыларын ичишет. Ал эми бетаттардын анализдери бизге 5 жарандыкы келген, жана алардын анализинен бирөөнүктөн күйдүргү оорусунун таякчасы табылган. Калгандарынан жана күйдүргү оорусунун козгошу аныкталбаган. Анализдердин жыйынтыгы толугу менен Сибирь жарасы деп аныкталган күндөн тарта аталган айылга карантиндик чектөөлөр коюлат. Ал эми адистер болсо мал багууда алдын алуу иштерин толугу менен жүргүзүлүшү керектигин эскертишет. Сөз түрдө жазгамалы жанагы малдар жойлого кетерде сөз түрдө бардык иримиздүү малдарды күйдүргү оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлөт. Бирок айрым жарандар ошо кайдыгер мамилеси жасап, ошо өздөрүнүн малдарын эмдөө өткөрбөй койгонуна байланыштуу кесепет ушундай келип болуп калат да. Ошондуктан барлык жарандарды айтар элек, сөз түрдө өзүңүздөрдүн малыңыздарды сөз түрдө күйдүргү оорусуна каршы эмдетип, бирдей күйдүргү эмес, андан башка да ооруларга каршы эмдеткениңиз сиздин малыңыз дагы оорубасын. Жана өзүңүздүн дагы ден соолугуңуз, үй бүлөңүздүн ден соолугу мындай кооптуу абалда калбайт эле деп айтып кетер элек. Күйдүргү адам денесине киргенден кийин организмде уулантат. Тышкы чөйрөдө 100 жылга чейин сакталат. Бул оору менен ылаңдаган малдын сөөгү өрттөлүп, терең казылган чуңкурга көмүлүп, бети бетондолуп, айланасы тосулууга тийиш. Ал жерлер адистер тарабынан жылына 2 рет залалсыздандырылат. Белгилей кетсек, ушул жылдын август айында Аксы районунда мал жандыктан аталган оору катталган болчу. Адистердин айтымында Жалал Абад облусунда Сибирь жарасы жандыктардан жыл сайын катталып турат.